Президент Трамп кызматка киргенден бери АКШтын иммиграциялык саясаты кыйла катууланды. Укугуңузду билип, өзүңүздү коргоп, ар кандай өзгөрүүлөргө даяр болушуңуз зарыл. АКШга мыйзамсыз кирип, чоң көйгөйгө кабылып, кийин сиздерге кайрылгандар болобу? Сиз айткан ар бир сөз сизге каршы иштеши мүмкүн. Жаштардын көбү алар университетке кабыл алынган күндө дагы виза ала албай жатышат. Студенттик визага тапшырып жатканда эки негизги нерсени далилдешиңиз керек. Биздин жарандар негизи Америкада кандай кылмыштарды жасашат? Эгер сиз бир кишини уруп алсаңыз, жана ал киши каза болуп калса, бул автоматтык түрдө кылмыш болуп эсептелбейт. АКШга кирүү үчүн кандай визанын түрлөрү бар экенин түшүндүрүп берсеңиз. Таланттуу, жөндөмдүү адамдар белгилүү бир кадамдарды аткарса, ошол визаны алса болот. Грин картаны утуп алуу бул жөн гана ийгиликпи, же бул лотереяга ээ боло турган жеке бир стратегиялар да барбы? Көп адамдар суроо берип калышат. Грин картаны сатып алса болобу деп. Good day, viewers. Кутман күн, урматтуу көрөрмандар, подкастыбызга кайра кош келиңиздер. Бүгүн бизде АКШда лицензиясы бар иммиграция боюнча адвокат Манас Муратбеков конокто. Кош келиңиз. Welcome. Yes, hi. Чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Yes, it's a pleasure to have you on our podcast. Подкастыбызга келгениңизге абдан кубанычтабыз. Кээ бир көрөрмандарыбыз сизди жана ишмердиңизди билишет, бирок көпчүлүгү тааныбайт. Ошондуктан тааныбагандар үчүн өзүңүздү тааныштырып, АКШда эмне менен алектенеринизди айтып берсеңиз. What you do in the United States? Yes, thank you. My name is Manas Muradbekov. Менин атым Манас Муратбеков. Мен АКШда лицензиясы бар иммиграция боюнча адвокатмын. Иммиграция мыйзамы боюнча 10 жылдан ашык тажрыйбам бар. Негизи кардарларым ишкерлер, инвесторлор жана таланттуу адамдар. Алар АКШга келип өздөрүнүн америкалык кыялдарын ишке ашырууга адашат. Мен ошол максаттарга жетүүгө жардам берем. To achieve that. That's great to hear. And my first question to you is, since President Trump took office, Биринчи суроом, президент Трамп кызматка киргенден бери АКШтын иммиграциялык саясаты кыйла катууланды. Мындай шартта АКШда жашап жаткан же барууну каалаган кыргыз жарандарына адвокат катары кандай кеңеш берет элегиз? Turkish citizens who are living in or planning to go to America? You have to know the information, you have to know your rights, and you have to defend. Биринчи кезекте маалыматтуу болушуңуз керек. Укугуңузду билип, өзүңүздү коргоп, ар кандай өзгөрүүлөргө даяр болушуңуз зарыл. Азыр АКШда болуп жаткан нерселерди мен кадимки көрүнүш деп эсептейм. Акыркы 5 жыл ичинде өлкөгө көптөгөн мигранттар келишти. Айрымдары чыныгы кылмышкерлер. Бул чындык. So many immigrants came to the United States, some of them criminals, this is true. Yes, but the system is not perfect, of course. And we do Бирок албетте система идеалдуу эмес. АКШ өкмөтү тарабынан дагы мыйзам бузуу фактылары бар. Айрыкча Конституциянын 4-түзөтүүсүнө байланыштуу. Азыр мен айрым кардаларымды коргоп жатам. Алар мыйзамсыз кармалып текшерүүгө алынган. and search and seizure without any probable cause. What does it mean? You cannot stop anybody in the United States until you have a reason. АКШда адамды жөн эле себепсиз токтотууга болбойт. Мыйзам бузуу так далилдениши керек. Менин кардарларым АКШтын ар кайсы штаттарынан, Флорида, Сан-Диего, Аризона, Техас, айрымдарын жөн эле сырткы келбетине же терисинин түсүнө карап токтотуп камакка алышкан. Жаратканга шүгүр көпчүлүгүн күрөө менен чыгара алдык. Put in the prison, but thankfully we're defending them pretty well. We release them under the bond. What does mean bond? Күрөө деген эмне? Бул адам убактылуу бошотулуш үчүн акча төлөө дегенди билдирет. АКШда жашап жаткан же барууну каалап жаткан ар бир кыргыз жаранына башкы кеңешим, укугуңузду билиңиз. Мыйзамды сыйлап, тартиптүү жүрсөңүз көйгөй болбойт. Иммиграция процесси уланууда, азыркы өзгөрүүлөр болгону бир аз түзөтүү сыяктуу. Just behave well, and it should not be a problem. Immigration is continuing, and it will be. Right now, is a little bit correction. Let's put it this way. You've worked in the immigration. Сиз иммиграция тармагында көп жылдан бери иштеп келесиз. Кыргыз жарандары АКШга баргандан кийин көбүнчө кандай иммиграциялык көйгөйлөргө туш болушат? Face after arriving to the United States. Main problem is violation of the procedural requirements. What does it mean? You have certain rules that you have to follow up. Like, for example, Эми негизги көйгөй процедуралык талаптардын бузулушу. Башкача айтканда белгиленген мыйзамдык кадамдар бар. Мисалы документтерди өз убагында тапшыруу керек. Бул биринчи for маселе. example, in state of Colorado, that you can smoke marijuana. It's legal for the state level, but since you immigrant, you cannot smoke. Экинчи маселе мыйзамдарды туура эмес түшүнүп алуу. Мисалы, Колорадо штатында марихуана чегүүгө уруксаат берилген. Бул ошол штаттын деңгээлинде мыйзамдуу. Бирок сиз иммигрант болсоңуз, аны колдонууга болбойт. Анткени эгер сиз грин картага тапшырып жаткан болсоңуз жана текшерүүдө марихуана колдонгонуңузду билинип калса, мындай учурлар көп болгон. Бул чоң көйгөйгө алып келет. Сиз марихуана колдонгонуңуз аныкталса, анда бул өтө чоң бир көйгөй болуп калат. Жана дагы бир көйгөй бул жөн гана марихуананы колдонуу эмес.
Мисалы, Колорадо штатында бізде чоң көйгөй бар. Сіз мисалы транспорт тармағында же құрылыш тармағында иштейсиз. Сіз қандайдыр бір объект құру бұйрығын қандайдыр бір ұйымдан аласыз, бирок сіз ал объект эмне мақсатта құрылып жатқанын билбейсиз. Егер ал имарат марихуана өстүрүү үчүн курулуп жатса, бул абдан чоң маселе болот. Анда сиз дагы бул иш үчүн камалышыңыз мүмкүн. Сиз эмне иш кылганыңыз маанилүү эмес. Ошондуктан сиз абдан этият кылдат болушуңуз керек. Айрыкча Калифорния жана Колорадо штаттарында. Бул чоң маселе. Чикагода болсо башкача көйгөй бар. Бул мас абалында унаа айдоо, башкача айтканда спирт ичимдиги ичип алып унаа башкаруу. Эми мында көйгөй бар, бирок салыштырмалуу кадимки көрүнүш катары кабыл алынат. Бул башка улуттарда көбүрөөк кездешет, кыргыздар арасында анчалык кеңири эмес. In Kyrgyzstan, there's a habit of quietly resolving certain issues. Кыргызстанда адамдар көп учурда маселелерин мыйзамсыз жең ичинен чечүүгө көнүп калышкан. АКШга мыйзамсыз кирип чоң көйгөйгө кабылып кийин сиздерге кайрылгандар болобу? Андай учурлардан мисал келтирип бере аласызбы? Cases and how you solve their problems. Yes, we do have this type of, but not so many because Ооба, андай учурлар болот, бирок көп эмес. Баш паанек издөөгө байланыштуу иштер менин практикамдан өтө аз эле бөлүгү. Мен иштеген 7000ден ашык кардардын ишинен өткөндө жана адыркы учурда баш паанек иштери болгону 3-5% гана түзөт. Анткени мен негизинен ишкерлер жана АКШга өз максатын ишке ашырууну каалаган таланттуу адамдар менен иштейм. but percentage for the asylum case is very low. And the reason why, because I'm more focused on the business, investors, talent people. Бирок биз чек араны мыйзамсыз кесип өткөн адамдарды дагы коргойбуз. Алар адатта 220 деген форма менен катталат. Бул алардын мыйзамсыз өткөнүн көрсөтөт. Мындай окуялар болот. Мен адамдарды моралдык же юридикалык нормалар менен баалай албайм. Менин ишим аларды коргоо. Ар бир адамдын өзүнүн тарыхы, себептери болот. Тилекке каршы бул адыркы турмуштун чындыгы. Or any law rules is not my job. My job is defend the people. It doesn't matter how they come from. Everybody has own story. But unfortunately, this is reality that we have it. Мына сиздердики сыяктуу медиа платформалар аркылуу биз окуяларды айтып бере алабыз, бирок ар дайым башкача жагдайларда болот. Көпчүлүк адамдар чек араны мыйзамсыз кесип өтүп жатышат. Анткени алар эрежелерди билишпейт. Бул жолдо көптөр жабыркашат. Биз колубуздан келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз. Because they know the rules, how they cross the border. There is a lot of victims when they cross the border. They went through a lot, so and we try to help them as much as we can. To the audience, to the people. Эми көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн АКШга кирүү үчүн кандай визанын түрлөрү бар экенин түшүндүрүп берсеңиз. The visas and for entering the United States. Yes, basically you have to know the two different. Жалпысынан алганда визалардын эки негизги түрү бар экенин билишиңиз керек. Биринчиси иммигранттык эмес визалар, мисалы туристтик, студенттик визалар, иш визалары, H1B, JB визалары жана башка. Экинчиси иммигранттык визалар. Мисалы EB1 визасы өтө таланттуу бир адамдар ушул Америкага келгенде берилет. Таланттуу, жөндөмдүү адамдар белгилүү бир кадамдарды аткарса, ошол визаны алса болот. Бул EB1, EB2, NIW деп аталат. Кыргызстандын ичинде IT тармагында иштеп жаткан украиналык айрым иммигранттар, алар дагы ушул категорияга туура келип калат. EB2, NIW бул иммигранттык виза. Бул аркылуу сиз грин карта ала аласыз. Аны сиз жубайыңыз жана 21 жашка чыга элек балдарыңыз дагы алса болот. Албетте, эгер алар 21 жашка чейин турмушка чыга элек же үйлөнө элек болсо, аларга дагы грин карта берилет. Бирок проблемасы бул процессти күтүүгө туура келет. Визалардын толук классификациясы мындай. Иммигранттык эмес, бул сиз убактылуу Америка Кошмо Штаттарына келгениңизде берилет. Ал эми иммигранттык визалар, мисалы EB1, EB2, NIW, EB3 жана башкалар. EB1 бул эң жогорку деңгээл, өз өлкөсүндө, өз тармагында чоң ийгиликке жетишкен адамдар үчүн берилет. Экинчи түрү EB2, NIW. Алар дагы таланттуу, бирок талаптары азыраак. Мисалы, алар кандайдыр бир нерсе ойлоп табышы мүмкүн. Мисалы, үстөл же кандай бир жабдыкты ойлоп табышы мүмкүн. Алар дагы Америка Кошмо Штаттарына келе алышат. Ошондой эле EB3 визасы бар. Мисалы, сиз үчүн АКШдагы жумуш берүүчү петиция тапшырса, анда сиз Америка Кошмо Штаттарындагы каалаган компанияда иштейсиз. Бирок ал компаниянын ээси Америка Кошмо Штаттарынын жараны же туруктуу жашоочусу болушу шарт эмес. Компания Америка Кошмо Штаттарынын ичинде катталган болсо бул жетиштүү. Also the investor visa EB5, and so many people call, can I buy the green card? Yes, you can. Ошондой эле бизде инвесторлор үчүн EB5 визасы дагы бар. Көп адамдар суроо берип калышат. Грин картаны сатып алса болобу деп.
ооба негизи болот мүмкүн. Бирок муну башкача түшүндүрүп кетели. Сиз инвестиция аркылуу грин карта ала аласыз. Сиз белгилүү бир долбоорду тандайсыз. Ал долбоордун негизинде $800,000 же $1,50,000 инвестиция керек болот. Бул тандалган долбоорго жараша болот. Invest $800,000 or $1,050,000 is all depend on the project, and then you can within the 1 year and a half. Андан кийин болжол менен 1 жылдан 1,5 жылдын аралыгында жашыл карта, грин карта ала аласыз. Жубайыңыз жана 21 жашка чейинки балдарыңыз дагы грин карта ала алышат. Ошондой эле бизде бизнес визасы деген бар. Мисалы Кыргызстан өтө бактылуу өлкө, мен ушундай деп эсептеймин. I consider very lucky because Kyrgyzstan is a place where I was born, and this always will be my home Yes. country. Анткени Кыргызстан мен төрөлгөн жер жана дайыма менин мекеним бойдон калат эмеспи. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда соода келишими бар. Эки мамлекеттин ортосунда расмий түрдө соода келишими түзүлгөн. Бул келишим аркылуу A2 визасын колдонсо болот. Бул атайын A2 бизнес визасы деп аталат. Эгерде сизде $100,000 болсо, сиз Америка Кошмо Штаттарындагы өзүңүздүн компанияңызга инвестиция сала аласыз. Ошондо сиз A2 визасы менен Америка Кошмо Штаттарына келип, каалаган бизнес менен алектене аласыз. Бизнестин түрү маанилүү эмес. Көпчүлүк кардарлар транспорт трак тармагында иштешет. Бирок учурда транспорт тармагы бир аз кризиске учурап турган кези, мына ушинтип айтсак болот. Анткени мына ушул тармакта азыр өтө көп адамдар бар. Азыркы эң актуалдуу жана кызыктуу тема бул жасалма интеллект тармагы. Жасалма интеллект тармагы бир эле учурда чоң бир мүмкүнчүлүктөрдү жана атаандаштыкты дагы жаратып атат. Анткени ага абдан көп адамдар кызыгууда. Кыргызстан дайыма эле көптөгөн таланттуу адамдарды жаратып келген. Бул тууралуу сиз Limon KG сайтынан же гезиттерден дагы окусаңыз болот. Мен сиздин аудитория үчүн бир кичинекей бир сырды ачып коеюн. Бул таланттуу адамдардын көпчүлүгү талант визасына тапшырууга толук ылайыктуу. Эгер алар Limon KG сыяктуу медиаларга жарыяланса же өз тармагында жетишкендиктерин, ийгиликтерин көрсөтө алышса, алар виза алууга толук мүмкүнчүлүккө ээ. Алар кайсы жерде жашашканы маанилүү эмес. In their field, it doesn't matter where they live. So most of the cases are with the Демек, көпчүлүк учурлар дал ушул талант визасы менен байланыштуу турабы? Билесизби, менде кардалар абдан көп, андыктан пайыз менен так бөлүп айтуу кыйын. Мисалы, бир жуманын ичинде эле 100дөн ашык адам талант визасы боюнча кайрылып жатышат. Кийинки жумада болсо үй бүлөлүк биригүү боюнча визалар көп болот. Бул жерден алдын ала так айтуу абдан кыйын. Интернет кандайча иштеп жатат билбейм, балким алгоритм кандайдыр бир багыт берип коюп жатса керек. Менин жамаатымдагы мыкты адистерден турат. Менде чындап эле өтө бир күчтүү командам бар. Мисалы, менде Орусиядан келген эксперттер дагы бар. Алар менде иштешет. Биз бул тармакта көп жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Experts from Russia as well. They're working for me as well, and we achieved so many good things in the field, like for example in the marketing. Маркетингде эле адамдар кайсы жол менен кайда келерин алдын ала билүү абдан кыйын. Ошондуктан мен так пайыз менен кандай адамдар кандайча экенин айта албайм. Пайыздык көрсөткүч менен айтуу кыйын. Кээде көп адам талант категориясы менен ушул багытта виза менен келет. Кээде үй бүлөлүк визалар, кээде EB2, NIW визалар болот. Бирок биз ошол кардарлардын жол жобосу боюнча баарын түшүндүрүп беребиз жана биз ошолордун талабы боюнча ээрчип иш алып барабыз. Kyrgyz citizens leaving Kyrgyzstan for United States, and they leave the country for many reasons. One of the main ones being for work, to get paid well and improve their standard of living. Кыргызстанды таштап Америка Кошмо Штаттарына кеткен кыргыз жарандары тууралуу алар ар кандай себептер менен өлкөдөн чыгып жатышат. Негизги себептердин бири жакшы бир жумуш табуу, жакшы маяна акча алуу жана жашоо деңгээлин көтөрүү. Демек, максаттын өзү эми жаман эмес. Бул тескерисинче жакшы эле нерсе. Андыктан мен сурайын дегеним, Америка Кошмо Штаттарында жашоо үчүн кандай ишенимдүү түз жана натыйжалуу иммиграция жолдорун сунуштай аласыз? Can you recommend for living in the United States? Great question. For young people like you, I strongly recommend to apply for the student visa. It's really good. Жакшы суроо болду. Сиз сыяктуу жаштарга мен студенттик визага тапшырууну катуу сунуштайт элем. Бул абдан бир жакшы мүмкүнчүлүк. Эмне себептен? Анткени бул сизге эки негизги артыкчылыкты берет. Мен өзүм 21 жыл мурда Америка Кошмо Штаттарына студенттик F1 визасы менен келгенмин. Жана университет сизге эки негизги нерсени берет: билим жана байланышты мамилелерди. Мен ошолорду бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келемин. Университеттен мен көптөгөн маалымат жана байланыш мамилелерди тапкам. Ошол кездеги курсташтарым да азыркыга чейин мага пайдалуу болуп келатат. Америка Кошмо Штаттарында айрым башка өлкөлөрдөгүдөй коррупция жок деп эле кесе айтсак болот. Эмне себептен? Анткени Америка Кошмо Штаттарында жол так, түшүнүктүү, түз жүрсөңүз каалаган мүдөөңүзгө сөзсүз жетесиз. Өйдө жактардан тааныш билиш, кандайдыр бир мамилелердин кереги жок. Кайсы гана тармак болбосун өзүңүздүн жөндөмүңүздү билип, ошого жараша аракет кылсаңыз, ийгиликке жетишесиз.
Дагы бир жолу мен баса белгилеп кетейин, жаштар үчүн эң жакшысы F1 визасы менен келип окуу. Жөн гана англис тили курстары эмес, конкреттүү түрдө өзүңүз жактырган тармакта бизнес, инженерия, IT жана башка тармактар. Ал эми бизнес кылгандар үчүн мен E2 визасы менен келүүнү сунуштайт элем. Айрыкча кыргызстандыктар үчүн бул чоң артыкчылык. Мисалы жакында өткөн жумаларда мен Өзбекстанда болуп калдым. Өзбекстандын AQSh менен соода келишими жок экен. Ошондуктан алардын бизнес тармагындагы жагдайы кыйла оор. Алар AQShdагы баш кеңсесинен бөлүм ачып, анан L визасына тапшырууга аргасыз болушат. Бирок мындай визада капиталдык талаптар өтө бир жогору. From the main company in the United States, but the capitalization is really high. Hopefully they will. Эми үмүт кылам алар дагы келечекте мындай келишимге кол коюп өнүгүү жолуна түшүшөт деп. Ал эми Кыргызстанда мындай мүмкүнчүлүк бар, E2 визасын колдонсо болот. Албетте $100,000 Кыргызстан үчүн эми чоң акчадай угулушу мүмкүн. Бирок бул Америка Кошмо Штаттары үчүн бизнес ачууга эң минималдуу сумма болуп эсептелет. Анткени бул жерде бизнес баштоо оңой эмес. Because it's kind of challenging, I know. Yeah. For many of our people of for Kyrgyz people. Түшүнүктүү. Көпчүлүк кыргыз жарандары үчүн AQShга келүү бул чоң кыял. Бирок эң негизги маселе жакшы акча төлөнүүчү жумуш табуу. Кээ бирөөлөр тактап айтканда көпчүлүк адамдар Америкада трак айдоо жакшы киреше берет деп эсептешет. Же болбосо IT тармагында иштөө, а башкалар болсо Америкада сантехник болуп иштесең жакшы акча табасың дешет. Сиз AQShdагы мыйзамдагы жашоонун чыныгы жагдайындагы билесиз. Ушул азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарында кандай кесиптер чынында эле талапка ээ? In the US right now. It's IT field definitely. The It's IT field? IT field is number one right now. Албетте сөз жок, бул IT тармагын айтат элем. Менимче азыр IT биринчи орунда турат. Мурун бул орунда трак бизнеси, транспорт тармагы ээлечүү, бирок азыркы учурда менин кеңешим сиз өзүңүз сүйгөн, жактырган ишти кылышыңыз керек. Анткени дал ошол эң туруктуу жана акча табууга эң ылайыктуу жол. 2020-жылы ковид кризиси бүт дүйнөгө, анын ичинде AQSh менен Кыргызстанга дагы мындай тарап турбадыбы? Көптөгөн бизнес ишканалар жабылып калды дегендей. Ал эми аман калган бизнес бул ээлери өз ишин сүйгөн адамдардын бизнеси болуп кала берди. Ал эми жүрөгүң менен жактырган ишти табуу бул абдан кыйын да. Эгер сен ал ишти чын жүрөктөн жактырсаң, чоң киреше табарың калетсиз. Сен эмне менен алектенип жатканың маанилүү эмес. If you like it, you will make a tons of money. It doesn't matter what you do. I have a client who do it like. Менин бир кардарым гүл сатуу бизнеси менен алектенет. Ал IT-ге караганда көбүрөөк киреше таап жатат. Ошондуктан сен ишти жөн гана билип гана эмес, чындап сүйүп жасашың керек. Дагы бир нерсе бар. Мен көп ишкерлер, бизнесмендер менен иштегендиктен мен билемин. Бир миф бар. Кээ бир адамдар айтат: "Иш ачып коесуң, анан өзүң четте карап тура бересиң, ишиң жүрүшө берет" деп. Жок, бул туура эмес. Сен дайыма өзүңдүн бизнесиңдин ишкерлигиңдин үстүндө такай аракет кылышың керек. Бизнес кандай өнүгүп жатканын көзөмөлдөп турушуң керек. Кайсы тармакта иштегениң маанилүү эмес. Бул сантехника болобу, же трак бизнеси болобу. Менде мисалы үчүн айыл чарбасында иштеген дагы бир кардарларды билем. Алар дагы жакшы эле акча таап жатышат. Ошондуктан мен бир бетке айта албайм, бул абдан индивидуалдуу нерсе. Анткени ар бир кардардын өзүнүн жолдору, өзүнүн бир тармагы бар. Ал тургай менде америкалык инвестор менен соода кылган кардар бар. Has own thing, and even I have a client who do the trade with American Indians. Америка Кошмо Штаттарына келген көпчүлүк кыргыздар индеецтерге окшош болуп көрүнөт экен. Индеецтер кыргыздардын өздөрүнө окшоштугун бир туугандык же жакындык катары кабыл алышат. Эмнеге экенин мен айта албайм. Албетте тилдери такыр башка эки улуттун. Бирок менде дал ошол индеецтер менен соода кылууну жактырган кардар бар. Жана ал дагы абдан жакшы бизнес. Анын иши жакшы жүрүшүп жатканын билем. Мен кардардын атын атай албайм. Купуялуулук сакталышы керек албетте. Бирок эң негизгиси сен жасап жаткан ишиңди сүйүүң маанилүү. Ага берилип жан дүйнөң менен ыкластуу болушуң керек. Бул эң негизги талап. Бирок бир нерсеге жетиш үчүн ар кайсы нерселерди жасап аракет кылып көрүшүң керек. Before you achieve something, you have to try many things. Like for example, first 10 years when I living in the United States, I tried. AQShda жашап жаткан алгачкы 10 жылда дээрлик баардык нерсени жасап көрдүм. Курулушпу, башка тармакпы, эмнени болбосун жасап көрдүм. Акыры өзүм сүйгөн, жактырган кесипти таптым. Obviously, many people are studying in the United States, many people are working, and some of the people might be illegally. AQShda жүргөн адамдар тууралуу айтсак, эми албетте көпчүлүгү бул жакта окуп жатышат, көпчүлүгү иштеп жатышат дегендей. Айрымдар болсо эми легалдуу эмес, мыйзамсыз иштеп жүрүшү мүмкүн. Ошол тууралуу айтып бере аласызбы? AQShда мыйзамдуу жана мыйзамсыз иштөөнүн оң жана терс жактары кандай? Yes, we can talk about that as well. Ооба, бул тууралуу дагы сөз кылсак болот. Биринчи кезекте мыйзамдуу иштөөнүн эрежелерин билишиң керек. Мисалы, студент болуп иштегиң келип жаткан болсо, университетте жок дегенде 1 жыл окуп жаткан болсоң, анда иштөөгө уруксат берүүчү документке
ушул багаттагы документтерди тапшыра аласың. Бул деген Америка Кошмо Штаттарына расмий түрдө иштей аласың дегенди билдирет. 1 жыл толук окугандан кийин мына ошондо бир учурда окуп дагы иштей дагы аласың. Бул мыйзамдуу жол менен гана мүмкүн болчу нерсе. Бирок маселе эмнеде? Көпчүлүк адамдар бул эрежелерди билишпегендигинде. Мисалы, акыркы 2 айда мен өз практикамда чоң бир көйгөйлөргө туш болуп жатам. Адамдар жасалма интеллекттин кеңешине таянып алып эле иш кылып жатышат. Жана ушунун айынан көп каталарды кетирип жатышат. Жасалма интеллект бул чоң гана Google'дун ылдамдатылган версиясы деп айтамын. Башкача айтканда, бул Google'дун күчөтүлгөн акылдуу түрү деп түшүнүүгө болот да. Бирок сен мыйзамдарды гана карманышың керек. Эмне үчүн? Анткени бул система ал дайыма өзгөрүп турат да. Кыргызстанда мисалы мыйзамдар парламент аркылуу кабыл алынат жана убакыт талап кылынат. Ал эми АКШда негизи мыйзамдар кабыл алынгандан кийин аларды колдонуу жана чечмелөө федералдык соттор аркылуу жүрөт. They create just basic rules and the implementation of these rules. Жана аларды кандайча колдонушат мына ушул аябай маанилүү. Көпчүлүк адамдар бул мыйзамдарды кантип колдонуу керек экендигин билишпейт. Мисалы, эгер сен студент болуп иштөөгө уруксат документиң жок болсо, сен өзүңдүн компанияңды түзө аласың. Бул толугу менен мыйзамдуу эле нерсе. Жана бул үчүн сен айрым адамдар менен байланышып, кеңеш алышың керек сөзсүз. Маселен, юристтер, бухгалтерлер жана башка адистер. Андан кийин туура жолду тандашың керек. Мисалы, бул жерде ар түрдүү адистердин кызматын айкалыштырып колдонуу керек болот. Азыр мен өзүмдүн социалдык баракчамда бул тууралуу көп маалыматтарды берип жүрөмүн. Мисалы, Instagram, TikTok сыяктуу платформаларда мен ошол жерлерде аябай активдүүмүн. Ал жакта мен акысыз юридикалык, адвокаттык маалыматтарды берип жатам. Мен ар дайым айтып келемин, бул маалыматтар толугу менен акысыз, бирок ар бир маалыматты текшерүү зарыл. Мисалы, мен YouTube'га айрым видеолорду жүктөп турам. Эгер мыйзамдар өзгөрүп кете турган болсо, мен ошол видеолорду өчүрүп коем. Анткени ал элди адаштырышы мүмкүн да. Демек, мындай маалыматтар үчүн жасалма интеллектке толук ишенип албашыбыз керек экен да. For certain reason, for the quick research, Жок, жасалма интеллектти белгилүү бир максаттар үчүн гана тез маалымат издөө үчүн колдонсо болот, бирок ал кеңешти өзүңүзгө колдонордон мурда анын туура же туура эмес экенин сөзсүз текшериңиз. Биз азыр көптөгөн кардарлар менен ушул көйгөйгө туш болуп жатабыз. Мен өз сөзүмө толук жооп берем. Азыр көп адамдар келип жатышат. Жана алардын документтерин карап жатам. Жасалма интеллект ойдон чыгарылган, мыйзамда жок эрелерди жазып берген. Бул өтө коркунучтуу жана зыяндуу да. Have you had clients who wanted to obtain political asylum in the United States and Америка Кошмо Штаттарында саясий башпаанек алгысы келген кардарларыңыз барбы практикада? Сиздин оюңузча алардын саясий жүйөлөрү канчалык деңгээлде ишенимдүү жана реалдуу? Азыркы Америка бийлиги башпаанек сураган арыздарды кандайча карап жатат? Эми ушул маалыматтарды угуп жаткан адамдарга менин кеңешим, эмне кылганыңыз маанилүү эмес, сизде негизгиси далил күчтүү болушу керек. Мен эми адамдарга, элге мотивация бере албайм, анткени ал мотивация берүү менин жумушум эмес. Менин жумушум өтө эле так жана жөнөкөй. Мен юридикалык кызмат көрсөтүүчү бир адисмин да. Ушинтип айтсам туура болот. Мени бирөө жалдайт, мен болсо далилдерди текшерем. Эгер баары так жана жүйөлүү болсо, биз документтерди тапшырабыз. Эгер далилдер жетишсиз же бүдөмүк болсо, биз мындай иштерди таптакыра албайбыз. Иммиграция маселесине кандай өтүнүч тапшырбаңыз, жумушка байланыштуу болобу, инвестиция, бизнес же башпаанек болобу, сиз 3 негизги нерсени билишиңиз керек. Биринчиси бул кайрылуу каты. Анда адвокат сиз менен эмне тапшырганыңызды түшүндүрөт. Экинчиси бул атайын анкета жана арыз формалары. Үчүнчүсү жана эң негизгиси сиз федералдык өкмөткө кандай далилдерди берип жаткандыгыңыз. Азыр Америка Кошмо Штаттарына бизнес баштагысы келген кыргыз кардарлар тууралуу болмокчу. Жалпысынан айтканда, Америкада бизнес баштагысы келген адамдар эмнелерди эске алышы керек? Don't think about immigration. Think how to make money. Эми иммиграция жөнүндө ойлонбоңуз, биринчи кезекте акчаны кантип табылаар жөнүндө ойлонуш керек. Эгер сиз акча таап жатсаңыз, ошол жетиштүү. Маанилүү болгон нерсе дагы дал мына ушул. Эмне себептен? Эгер сиз бизнесиңизди иммиграция мыйзамдарына ыңгайлаштырууга аракет кылсаңыз, ал бизнес ийгиликсиз болот. Ошондуктан сиз дайыма акча табуунун жолун ойлонушуңуз керек. Мисалы, сиз трак тармагында иштеп жатсаңыз, жактырсаңыз дагы, жактырбасаңыз дагы, же болбосо ресторан ачсаңыз. Мына мен билем, Чикагодо көптөгөн кыргыз ресторандары бар. Мен азыр так санын унутуп калдым. Болжол менен 8ден 10го чейин кыргыз ресторандар бар. Мисалы, 5 жыл мурда болгону 2 гана кыргыз рестораны бар эле. Ал эми азыр абдан көп болуп кетти. Okay. My next question is about the green card. I think
most people would want to hear about the green card policies right now. Анда менин кийинки суроом грин карта тууралуу болмокчу. Көпчүлүк адамдар азыр грин карта саясаты тууралуу угууга кызыгат деп ойлоймун. Трамптын саясаты грин карта программасына кандайдыр бир жаңы чектөөлөрдү киргиздиби? Кыргызстандан грин карта боюнча арыз берүүчүлөрдүн саны жыл сайын өсүп барат. Грин картаны утуп алуу бул жөн гана ийгиликпи же бул лотереяга ээ боло турган жеке бир стратегиялар да барбы? Really good question. It's just pure luck. Pure luck. You cannot manipulate. It's all depends Абдан жакшы суроо. Эми грин карта бул тагдырга же бакытка жараша болчу нерсе. Муну кандайдыр бир жол менен өзгөртө албайсыз. Баары сиз кантип жана качан арыз бергенге жараша болот. Мисалы, мурдагы совет мамлекеттеринин ичинен азыр эң көп ошол грин карта утуп жаткан өлкө бул Өзбекстан, айрыкча Самарканд калаасы. Алар жыл сайын дайыма эле утуп эле келе жатышат. Эмне үчүн? Анткени ар бир көчөнүн жашоочусу арыз берип жатат да. Бирок Америка Кошмо Штаттарына келүүнүн жалгыз жападан жалгыз жолу лотерея эле эмес. Эми мен кардарларды эки негизги топко бөлөм. Муну ушинтип айтсак болот. Грин карта алган соң аны баалабаган адамдар. Бул грин картаны лотерея аркылуу уткан адамдар. Экинчиси АКШ жаранына үйлөнүп же турмушка чыгып грин карта алган адамдар. Бул адамдар өздөрүндө бар мүмкүнчүлүктү баалашпайт. Ал эми грин картаны чындап баалап, жоопкерчилик менен мамиле кылгандар бул таланттуу же бизнесмен адамдар десек болот. Анткени алар грин карта алуу үчүн көптөгөн нерселерди баштан кечирип, убактысын коротуп жетишет. Бул алардын грин картанын баркын түшүнүшөт дегендикти билдирет. Алар өзүнүн убактысын дагы, акчасын дагы баалашат. Ошондуктан андай адамдар менен иштешүү ырахат тартуулайт. Айрыкча мен бизнес менен келген кардарларымдан көп нерсе үйрөнөм. Алар өз тажрыйбасын бөлүшүп, кантип жетишкендигин айтып беришет. Бул мени дагы өнүктүрүп өстүрөт. Ошондуктан сиз утуп алдыңызбы грин карта? Бул негизги нерсе эмес. Эгер грин картаны утуп алсаңыз, ээ болгон нерсеңизди баалаңыз. Kyrgyzstan. Sugar? Yes, Sugar, yeah, yes. you have to say sugar all the Yeah. time about it. Мындай мүмкүнчүлүк болуп калса, дайыма шүгүр деш керек. About we were talking about this earlier. Kyrgyz students. You recommended that people who are applying to the United States, they study in the United States as well. Рахмат. Эми сизге кийинки суроом. Сиз буга чейин дагы сөз кылып кеттиңиз кыргыз студенттери тууралуу. Сиз АКШга, Америка Кошмо Штаттарына барууну каалагандарга ошол жакта окууну дагы сунуштадыңыз. Бирок билим алуу программасына арыз берген адамдардын көбү, жаштардын көбү, алар университетке кабыл алынган күндө дагы виза ала албай жатышат. Сиз аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне үчүн алар виза ала албай жатышат? It's when you're applying for the student visa, you have to prove two main things. Эми студенттик визага тапшырып жатканда эки негизги нерсени далилдешиңиз керек. Биринчиси, сиздин тарыхыңыз болуш керек. Мисалы, мурда башка өлкөлөргө барып, кайра Кыргызстанга кайтып келгендигиңиз. Экинчиси, сиздин мекениңиз менен байланышыңыз болуш керек. Мисалы, сиз визага тапшырып жатсаңыз, виза бүткөндөн кийин мекениңизге, өлкөңүзгө кайтарыңызды көрсөтүшүңүз керек. Мисалы, үй бүлөңүз, кыймылсыз мүлкүңүз же күтүүчү бизнесиңиз бар экенин далилдешиңиз керек документтерде. Кыскасы, Кыргызстанга кайтып келериңизди далилдеген кандайдыр бир документтер болушу керек. Азыркы учурда Кыргызстанда айрым университеттер иштеп жатат, жана келечекте андан дагы көп университеттер ачылат деп үмүт кылам. Айрым программалар бар. Мен бул университеттердин атын атабайм. Мен алардын адвокаты эмесмин, бирок айрым америкалык университеттер башка өлкөлөрдө өз филиалдарын ачышкан. Анткени алардын саны азыр абдан көп. Убакыттын бир бөлүгүн өзүңүздүн өлкөңүздө, калганын Америка Кошмо Штаттарында окуйсуз. Үмүт кылам, чын дилимден ишенем, Кыргызстан мындан ары дагы бул боюнча өнүгөт деп. Жана көптөгөн университеттер Кыргызстанда иштеп, өкүлчүлүктөрүн ачат го деп. Also, I wanted to add, follow up with should the university you're applying to have Мен дагы бир суроону кошумчалайын. Мисалы, Америка тараптагы арыз берип жаткан университетиңиз сөзсүз түрдө белгилүү, аты чыккан сапаттуу жогорку университет болушу керекпи? be well recognized? Oh yes, yes. This is good. Yeah, this is a good question. Yes. Ооба, албетте, бул жакшы суроо. Бул абдан маанилүү суроо болуп атат. Ооба, эгер сиз Америкадагы белгилүү аты чыккан университетке, мисалы, эң алдыңкы 10-дуктагы университетке тапшырып стипендия ала турган болсоңуз, сиздин виза алуу мүмкүнчүлүгүңүз абдан жогору болот. Демек, университеттин деңгээли дагы маанилүү. Бирок мен окуган университет алдыңкы 10-дукта болгон эмес, айтып коеюн. Мен 21 жыл мурун Сент Томас аттуу юридикалык университетке тапшырып окугам, билим алгам. Ал университет алдыңкы 50-ге дагы кирген эмес эле. Бирок мен ал жактан стипендия алгамын. Ошондой эле алардан расмий чакыруу да алгамын. Алар мага эмне үчүн стипендия беришти? Кыргызстандагы жетишкендиктерим үчүн. Мен көптөгөн конференцияларга жана сынактарга катышкан элем. Алардын мага стипендия бергенин негизги себеби Кыргызстандан жакшы сунуш каттарым болгондугу. Арасында америкалык жарандардын дагы сунуш каттары болгон. In Kyrgyzstan, including the American citizen as well. Recommendations letters also play a part as well. Oh yes. Сунуш каттар дагы чоң роль ойнойт экен да. Ооба. Айрыкча эгер сиз жаш болсоңуз жана стипендия алууну кааласаңыз, бул деген эми стратегия. Сиз ар бир кадамды алдын ала билип туура даярданышыңыз керек. Бул шахмат oyununa окшош. People who are working, who have entered the United States illegally.
Эми Америкага мыйзамсыз киргендер тууралуу айрымдары кылмышка аралашып түрмөгө түшүп калгандар бар. Кыргыздар арасында мындай учурлар көп кездешеби? It's not so many. Not so many? Statistically, it's not. Андай фактылар көп эмес. Статистикалык жактан карай турган болсок, башка улуттар менен салыштырганда мындай учурлар өтө аз. What kind of crimes do they do? Биздин жарандар негизи Америкада кандай кылмыштарды жасашат? Мен бул маалыматты ачык айта албайм, анткени бул купуя маалымат жана кардардын жеке коопсуздугуна тиешелүү. Бирок менин дагы кесиптештеримдин дагы тажрыйбасынан карап көрө турган болсом, бул көрсөткүч өтө жогору эмес. Чындыгында ал көрсөткүч өтө эле төмөн. Эң көп көрсөткүч мурдагы Советтер Союзунан, айрыкча Орусия жарандары кылмышка көп кириптер болушат. Мен баардык улуттарды жакшы көрөм. Мен өзүмдүн кардаларым менен негизинен орус тилинде баарлашам, бирок мен баардык адамдарды сыйлаймын. Андыктан менде эч кандай бөлүп жаруу, дискриминация деген нерсе жок. Жанагыдай кылмыш кылып, Америкада шектелип кармалгандарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Эң биринчи кезекте эч нерсе айтпагыла. Анткени сиз айткан ар бир сөз сизге каршы иштеши мүмкүн. Эч нерсе айта электе сөзсүз түрдө өзүңүздүн адвокатыңыз менен сүйлөшүңүз. Эмне үчүн бул эрежени Миранда укуктары деп аташат? Мен айтып берейин, аны түшүндүрүп. Бул укуктардын маңызы, мааниси эмнеде? Миранда эрежеси. Миранда эрежеси? Ооба, Миранда эрежеси деп коет. Бул белгилүү сот ишинин негизинде пайда болгон мыйзам. Эгер сиз бир нерсе айтсаңыз, тергөөчү ошол эле айткан сөзүңүзгө таянып бүт ишти сиз кылгандай кылып жазып коет. Андыктан сөзсүз түрдө адвокатыңыз болуш керек. Сиз кайсы жерде жашаганыңыз маанилүү эмес. Эгер кандайдыр бир кылмыш ишине аралашып калсаңыз, адвокат келгенге чейин эч нерсе дебеңиз. Бул сиздин жеке адвокатыңыз болушу керек. Мамлекеттик эмес. Мен эми мамлекеттик адвокаттарды сыйлайм. Менин алардын арасында дагы менин тааныштарым бар, бирок жеке адвокат бул башкача деңгэл. Аларга сиз өз акчаңызды төлөйсүз жана алар менен ишенип айрым маалыматтарды бөлүшө аласыз. Кээде адамдар кылмышка аралашып калгандай сезилет, бирок сиз айткандай кылмышкер чындыгында кылмыш кылбаган болот. Айрым учурларда коомчулук билбеген башка жагдайларда болот да. Мисалы, эгер сиз бир кишини уруп алсаңыз жана ал киши каза болуп калса, бул автоматтык түрдө кылмыш болуп эсептелбейт. Ошол капилет окуяга кириптер болгон адам сот аркылуу коргоого акысы бар. Сиз күнөөлүү деп эсептелген чейин соттун чечими болушу керек. Ага чейин сиз мыйзам алдында күнөөсүз болуп саналасыз. Азыркы учурдагы көйгөй адамдар ар бир кандай бир окуя болсо, анын экинчи тарабын көрүшпөйт. Чынында эмне болгонун эч ким так биле албайт. Мисалы, мен мындай окуялар турмушта көп эле кездешет. Сиз дарылануу процессинде болуп жатасыз дейли. Мисалы, аллергияңыз болуп күчтүү дары ичип алсаңыз, анда башыңыз айланып алсыз болуп каласыз. Жана унаны жакшы башкара албай каласыз. Сизди болсо полиция токтотуп, мас абалда уна айдап жатат деп кармап алды дейли. Алар сизди арак же баңгизат колдонгон деп шектенишет. Андан кийин адамдар сизди ооба, бул күнөөлүү дешет. Жок, күнөөлүү эмес. Эгер анын саламаттыгында проблема болсо, ден соолугунда, биз далилдерди көрсөтө алабыз адвокат катары. Мындай учурлар өтө эле көп кездешет. And we can provide some information if he has a consuming, has a health issue and so on. There is so many cases like this. Like for example, there is a truck driver. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарынын борбордук аймагында бир трак айдоочусу бар эле. Ал айдап бара жатканда артынан жеке тергөөчү байкап аңдып жүргөн. Бул чыныгы болгон окуя. Эгер убактыңыз болсо, мен кыскача түшүндүрүп берип кетейин. Анын артынан жана трак айдоочунун артынан жеке тергөөчү эмне үчүн байкап жүргөн? Анткени ал ай сайын чоң өлчөмдөгү эмгек компенсациясын алып турган. Бир күнү анын трактынын дөңгөлөгү тешилип калат. Трактын дөңгөлөгү. Ооба, бул окуя телефон тартпаган бир аймакта болгон экен. Ошондо жанагы трак айдаган киши өз алдынча дөңгөлөктү алмаштырганга туура келиптир. Андан соң алмаштырып бүткөн соң тракына отуруп үйүнө айдап кеткен. Ошондон кийин камсыздандыруу компаниясы аны камсыздандыруу алдамчылык үчүн айыптаптыр. Бул киши бел омурткасына байланыштуу ден соолугунда проблема бар деп айткан, бирок дөңгөлөктү өзү алмаштырды. Демек ал өзүнүн ооругандыгы тууралуу жалган маалыматты берген деп айыптагыптыр. Азыр ал иш сотто. Эми ушул маселени карап көрөлү. Сиздин оңуңузча ал күнөөлүү сыяктуу көрүнө турабы? Бирок бул жерде дагы бир жагдай бар. Окуянын башка тарабы. Ошондуктан сөзсүз адвокат керек. Бул жөн гана кичинекей бир мисал. Сот процесси жүрүп жатканда кардарга өзү болгон окуяны түшүндүрүп берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Эмне болду жана эмне үчүн мындай болду дегендей. Адвокат кардардан сурайт. Камерада көрүнүп жаткан киши бул сизби? Ооба, бул менмин. Дөңгөлөктү алмаштырып жаткан сизби? Ооба, мен алмаштырдым. Дөңгөлөңүзгө эмне болду эле? Ал тешилип калган, ошон үчүн мен аны алмаштырдым дейт. Уюлдук телефон менен сүйлөшкөн киши дагы сизби? Ооба, бул да менмин. Мен жардам чакырайын деген, бирок уюлдук байланыш такыр иштеген жок ал жакта. Десе, сиз дөңгөлөктү алмаштырып үйгө айдап кеттиңизби? Ооба, ал дагы менмин. Сиз компенсация талап кылдыңыз, анткени белиңиз ооруйт эле. Анан эмне болду? Айтор, сизде бул жагдайды калыстар тобуна жана сотко түшүндүрүп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан ал түшүндүрө баштады. Мен жалгыз элем, бел оорум үчүн дарыланууга бара жаткан болчумун. Мага жардам бере турган киши жок эле ал жакта. Суу дагы жок болчу. Мен аман калууга аракет кылдым. Акыбалым өтө оор эле. Эмне үчүн жеке тергөөчү ал адам үйүнө жеткенден кийинкисин тарткан жок?
Эмне үчүн ал сыртта туруп видеого тартып турган жок? Анткени ал үйүнө жеткенде таптакыр кыймылдай албай калган, ал жатып калган. Үйүнө келгенде ал төшөккө жатып калды, себеби чарчаган эле. Ал оорудан кыймылдай албай калган. Бул окуянын дагы бир тарабы да. Achieved and arrived to the home. Why he didn't stay outside? Because he was paralyzed at home and he could not move even. Because when he went to the home, went to the bed because he was tired consuming the drink, he cannot even move because he is pain. Мындай мисалдар абдан көп, бирок эл муну биле бербейт. Адамдарды тиги жаман деп эле тез эле айыптай салып жатабыз. Андыктан ар бир өлкөдө адилеттүү система болушу керек. Анткени ар бир окуянын себеп жөнү, түшүндүрмөсү болот. Сиз буларды сот аркылуу түшүндүрүп бере аласыз. Айырмасы жок, бул иммиграция болобу, кылмыш ишиби, жарандык ишпи, баары бир. Бул жөн гана бир мисал. Жыйынтыгында сот аны күнөөсүз деп тапты. Жана ага компенсация дагы төлөндү. Көрдүңүзбү, бир окуя эле тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн экенин. Ошондуктан мындай окуялар көп кездешет. As well the compensation, but you see how the story can quickly change. Yeah. So and there's so many examples like That's why this. it's really important to have a private attorney. Ошондуктан жеке адвокатка ээ болуу өтө маанилүү экен да. Манас мырза, социалдык баракчаларыңыз менен бөлүшүп кете аласызбы? Эгер кимдир бирөөгө жеке адвокат керек болуп калса, сиз менен кантип байланышса болот? Getting an attorney. Thank you. You can find Рахмат. Мени баардык платформалардан тапса болот. Law, my last name, Muratbekov, Law LAW, and you can find any social platform, even you can Google. Мына ошондо каалаган социалдык баракчада мени таба алышат. Google'дан излесеңиз дагы чыгат. Менин аты жөнүм жана дароо билдирүү жөнөтсөңүз дагы болот. Өзүмдүн бир чоң жамаатым бар. Жамаатыма чын жүрөктөн ыраазымын. Жамаатыбыздын күчү менен биз адырга чейин көптөгөн жарандарга укуктук жардам берип келе жатабыз. Айтмакчы, мени Instagram'дан дагы таба аласыз. Ошондой эле чакырган үчүн сизге чоң рахмат. Сиздин англис тилде сүйлөгөнүз жакты, мага абдан жакшы деңгээлде экен. Рахмат, биздин подкастка келип майк берген үчүн чоң рахмат. Бул подкасттан пайдалуу маалыматтарды угармандар гана эмес, мен өзүм үчүн да алдым. Айрым жаңы түшүнүктөрдү таптым десем болот. Рахмат сизге. Сиз менен майктешүү чын жүрөктөн жагымдуу болду. Чоң рахмат.